Саламатсыздар балдар. Силер менен 8-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз бүгүнкү сабактын башталышында алгач өткөн бир аз материалдарды кайталап алалык. Андан кийин мен силерге бүгүн өтүүчү жаңы теманы сунуш кылайын. Келгиле анда эмесе кайталоо жүргүзөлүк. Мынакей экранда силер бир нече геометриялык фигураларды көрүп турасыңар. Бул фигуралардын баардыгы тең, төртөө тең. Туура, томпок, көп бурчтуктар. Туура, томпок, көп бурчтуктар деп кандай фигураларды айтаарыбызды силер өткөн сабакта үйрөнгөн болчусуңар. Башкача айтканда, томпок көп бурчтуктардын жактары жана бурчтары барабар болсо, анда мындай көп бурчтуктар туура, томпок, көп бурчтуктар деп аталат. Көрүп турасыңар балдар, экранда 4 фигура турат. 4 бурчтук, 5 бурчтук, 3 бурчтук жана 6 бурчтук. Ушулардын ар биринин жактары дагы барабар, бурчтары да барабар. Мисалы, 4 бурчтуктун башкача айтканда квадраттын 4 жагы жана 4 бурчу барабар. 5 бурчтуктун да 5 жагы да барабар, 5 бурчу да барабар. Ушул сыяктуу туура, томпок, көп бурчтук болуш үчүн баардык жактары дагы, баардык бурчтары да өз ара барабар болушу керек. Эми бир ички бурчу кантип табылаарынын формуласын өткөн сабакта тааныштыргам. Башкача айтканда 180 градус көбөйтүлгөн n-2 бул ички бурчтарынын суммасы. Бир ички бурчун табыш үчүн жактарынын санына, башкача айтканда n-ге бөлөбүз. Экранда силер көрүп турган формула туура, томпок, көп бурчтуктун бир ички бурчунун формуласы. Бир тышкы бурчун табыш үчүн силерге белгилүү болгондой эле балдар 360 градусту көп бурчтуктун жактарынын санына бөлүп коебуз. Мына ушул экранда силер көрүп турган материалдар менен өткөн сабакта таанышкан болчубуз. Булар биздин жашообузда колдонулат бекен? Ошого мисал көрсөтөйүнчү. Аарынын уюгун көрүп турасыңарбы? Мына аарынын уюгунун формасы силер байкагандай туура 6 бурчтук формасында турганын көрүп турасыңар. Мынакей 6 бурчтуктон бирөөнү мен көрсөтүп коеюн. Ошондой эле мына полдо салынып турган, төшөлүп турган линеолумду көргүлөчү. Ошол жерде дагы туура 4 бурчтук, башкача айтканда квадраттын элесин көрүп турасыңар. Балдар, мен бул сүрөттөрдү силерге жөн гана көрсөтүп жаткан жерим жок. Демек биз өтүп же үйрөнүп жаткан ар бир геометриялык фигура силердин жашооңордун бөлүгүндө кездешип калышы мүмкүн. Ошондуктан чындап көңүлдөнүп, ар бир фигура жөнүндө айтылып аткан маалыматты тактап укканга аракет кылгыла. Анткени алар силердин жашооңордо колдонулган учурда пайдалана алгыдай болушуңар керек. Келгиле, эми анда мынакей квадраттын сүрөтүн көрсөтүп жатам, бүгүнкү теманы жазып алалык. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы айланага ичтен, сырттан сызылган көп бурчтуктар. Айланага ичтен, сырттан сызылган 4 бурчтуктар. Көрдүңөрбү? Ушул эки тема силердин окуу китебиңерде бар. Мен эки тема боюнча бүгүн маалымат берем силерге. Жазып алдыкпы? Анда эмесе бүгүн сабакта эмне кылабыз? Ошолорго көңүл буралычы. Биз бүгүнкү сабакта алгач айланага ичтен, сырттан сызылган көп бурчтуктар деп эмнени айтабыз? Ушул тууралуу үйрөнөбүз. Жана ошондой эле ар кандай томпок 4 бурчтукка дайыма эле сырттан же ичтен айлана сызууга болобу деген суроого жооп беребиз. Жана сырттан ичтен сызылган айланалардын борборлору кайда жайгашканы менен таанышабыз. Мына ушул 3 суроого бүгүн сабакта жооп бергенге аракет кылалык. Анда эмесе келгиле. Силер себетте салынып турган жашылчаларды жана жемиштерди көрүп турасыңар. Бул себеттин ичинде жайгашкан жана сыртында жайгашканын байкап жатасыңар. Мен ошондой эле силерге айлананы чийип көрсөтүп жатам. Элестеткилечи. Азыр эми элестүү мисалдын жардамы менен окшоштуруп же салыштырып түшүнгөнгө аракет кылгыла. Себеттин ичинде жашылчалар бар экен. Силер байкагандай. Айлананын ичинде трапеция сызылып турат. Ушундайбы? Себеттин сыртында эмнелер турат? Жемиштер турат көпчүлүк учурда. Айлананын сыртында эмне сызылыптыр? Силер көрүп тургандай ромб сызылыптыр. Көрдүңөрбү балдар? Себеттин ичинде, сыртында деген түшүнүк бар. Ошондой эле айлананын ичинде жана сыртында деген түшүнүктөр менен таанышабыз. Анда эмесе келгиле, мен силерге ушул айлананын ичине сызылган бир фигураны көрсөтөйүн. Мына силер көрүп тургандай айлананын ичине мен бир 3 бурчтукту сыздым. Ошондой эле мен айлананын ичине 4 бурчтукту сызып жатам. Көрүп турасыңарбы? Ушул экөөнөн башка мен дагы 2 айлана алайынчы. Бул 2 айлананын сыртына сызайын. Мына 3 бурчтук сыртынан сызылды. Ошондой эле 4 бурчтук сыртынан сызылды. Урматтуу окуучулар,
Ушул жерден сүрөттөрдү карап жакшылап көңүл бургула. Мен айлана деген гана фигураны алып, сол жактагы эки сүрөттө айлананын ичине фигураларды сыздым, а оң жактагыга айлананын сыртына сыздым. Эми окулушун карагылачы. Айланага ичтен сызылган үч бурчтук же айланага ичтен сызылган төрт бурчтук. Оң жактагы сүрөт айланага сырттан сызылган үч бурчтук, айланага сырттан сызылган төрт бурчтукту көрүп турасыңар. Ушул эле терминди үч бурчтуктун сыртынан сызылган айлана деп да айтышыбыз мүмкүн, төрт бурчтуктун сыртынан сызылган айлана деп да айтышыбыз мүмкүн. Эми балдар, үч бурчтукка силер көрүп тургандай жана квадратка төрт бурчтуктун ичинен квадратты көрүп турасыңар. Ичинен да сыртынан да айлана сызууга болот. Кайталайм. Мына ушул эрежени жакшылап эстеп калгыла. Үч бурчтукка да, квадратка да, ичтен да, сырттан да айлана сызууга болот. Билесиңер балдар, мен сабактын башында суроодо айтып өттүм. Бардык эле фигуралардын сыртынан же ичинен айлана сызууга мүмкүн эмес. Ошондуктан силер жакшылап баамдап тургула. Кайсы фигуралардын сыртынан сызса болот экен, кайсылардын ичинен сызсак болот экен. Азыр силер көрүп тургандай, үч бурчтук менен квадратка ичинен да, сыртынан да айлана сызууга болот. Эми келгиле, ушул ичтен сырттан сызылган айланалардын алгач эрежесин үйрөтүп өтөйүн. Мынакей, мен айлананын ичине трапеция сыздым. Силер көрүп тургандай 5 бурчтук сыздым жана ромб сыздым. Эми ушулардын эрежесин айтайынчы. Эгерде томпок көп бурчтуктун бардык чокулары бир айланада жатса, анда ал көп бурчтук айланага ичтен сызылган деп аталат. Анда мен силерге көрсөткөн 3 фигура ичтен сызылган боло алабы же боло албайбы? Кана текшерип көрөлүк. Эгерде ичтен сызылган болуш үчүн бардык чокулары айланада жатыш керек экен. Анда мына 4 чокусун көрөйүнчү. Айланада жатыптырбы? Ооба балдар, 4 тең жатыптыр. Кийинки фигураныкын көрөлүк. 5 чокусун карап көрөлчү. 5 тең айланада жатыптыр. Кийинки ромбтуку 2 жатыптыр. 2-нү байкадыңарбы? Айланада жаткан жок. Анда эмне болот экен? Анда мындан жыйынтык чыгарсаңар болот. Ромбтун сыртынан айлана сызууга болбойт. Же айланага ичинен ромб сызууга болбойт экен. Мындай жашабайт. Ромбтун 2 чокусу айланада жатты, 2 жатпай калды. Демек бул көп бурчтук айланага ичтен сызылган же ромб айланага ичтен сызылган деп аталбайт. Бардык эле көп бурчтуктарга ичтен жана сырттан айлана сызууга болбойт. Силер азыр көрүп тургандай 5 бурчтук менен трапецияга сырттан айлана сызууга болоорун көрдүңөр, ромбко болбосун көрдүңөр. Эми балдар, мен экранда силерге бир нече мисалдарды көрсөтүп атам геометриялык фигуралардын жашоодо кездешишин. Үйдүн патологун карагылачы. Мына ушул жерде айлана формасын элестетип атат. Бирок 4 бурчтуктун ичинде жаткан болуп эсептелбейт. Анткени 4 бурчтук айланадан алыс жатып атат. Байкап жатасыңарбы? Бирок жашоодо кездешкенин көрүп жатасыңар. Ошондой эле столдун бетин карагылачы. Тегерек формасында. Тегерек квадрат формасындагы шырдактын үстүндө жайланышыптыр. Мынакей, бир фигуранын ичинде, сыртында жайланышкан бир нече геометриялык фигуралар силерге көрүнүп туруп атат. Ушулар биздин жашообузда колдонула тургандыгына баамдап тургула. Эми мына экранда мен силерге тааныш болгон бир нече 4 бурчтуктарды көрсөтөйүн, балдар. Тик бурчтук, квадрат, трапеция, параллелограмм жана ромб. Эми мынакей, мен тик бурчтуктун сыртынан айлана сыздым. Тик бурчтуктун 4 чокусу тең айланада жатты. Квадраттын сыртынан сыздым. Квадраттын 4 чокусу тең айланада жатты. Трапециянын сыртынан сызсам, трапециянын 4 чокусу тең айланада жатты. Эми параллелограммдын сыртынан сызсам, параллелограммдын 2 чокусу жатты, 2 жаткан жок балдар. Бул жерде мына экөөнү жатпаганы мен көк түс менен боеп койдум. Ромбтун сыртынан сызсам дагы жана силер жогоруда көргөндөй эле 2 айланада жатты, 2 жаткан жок. Мындан демек бардык эле 4 бурчтуктардын түрүнө сырттан айлана сызууга болбойт экен балдар. Тик бурчтукка, квадратка жана трапецияга айлана сызууга болот сыртынан. Параллелограмм менен ромбтун сыртынан айлана сызууга болбой тургандыгын көрдүңөр. Эми ушул тууралуу теорема менен тааныштырайынчы. Эгерде 4 бурчтуктун карама-каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, анда ага сырттан айлана сызууга болот. Ооба балдар, силер байкагандай тик бурчтуктун карама-каршы бурчтарынын суммасы 180 болот, билесиңер.
Квадраттын да карама каршы бурчтары 180 болот. Ошондой эле силер баамдап тургандай трапециянын да карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болот. А параллелограмдыкы мына мунуку болоорун көрдүңөр, муну билесиңер. Азыр параллелограмдыкын көрсөтөйүнчү. Мына карама каршы эки бурчун алайынчы. Мына сары түскө боелдум. Экөө тең тар бурч болуп атат балдар. Эки тар бурчтун суммасы силер байкагандай 180 градуска барабар боло албайт. Жетиги эки бурчун көрсөтөйүн көк түс менен. Карама каршы бул эки бурчунун суммасы 180ден ашып кетет. Анткени экөө тең кең бурч болуп атат, байкадыңарбы? Демек теоремада айтылгандай, эгерде төрт бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, анда ага сырттан айлана сызууга болот. Демек мындан параллелограмга сырттан айлана сызууга болбой тургандыгын көрдүңөр. Ромбду текшереличи. Ромбтун да азыр силер көрүп турган карама каршы бурчтары тар бурчтар, булардын суммасы 180 градуска барабар боло албайт. А бул экөө силерде көрүп тургандай кең бурчтар, булардын суммасы да 180 градус боло албайт. Демек мындан жыйынтык чыгарасыңар, параллелограмм менен ромбтун сыртынан айлана сызууга болбойт. Тик бурчтукка, квадратка жана трапецияга сырттан айлана сызууга болот. Ушул үчөөнү эстеп калдыңарбы? Эми балдар, мен силерге суроо берейин. Кана, чийме боюнча белгисиз бурчту тапкыла. Убакыт кетти, ойлонуп таап көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Чийме боюнча белгисиз бурчту тапкыла. Б бурчу белгисиз экенин көрүп турасыңар. Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Эгер силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазып алган болсоңор. Мынакей балдар, бизге берилди, эмне берилди? Айлана берилди. Ошондой эле эмне берилди? 4 бурчтук берилди. А, Б, К, С 4 бурчтугу берилди. Жана мынакей С бурчу 50 градус экендиги берилди. Табышыбыз керек эмнени? Б бурчунун чоңдугун тапкан атабыз. Б барабар суроо. Силерге жогоруда мен үйрөткөндөй эле 4 бурчтуктун сыртынан айлана сызылып турганын көрүп турасыңар. Анда эгерде 4 бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, андага сырттан айлана сызууга болот деген теореманы пайдалансак, Б менен Сынын суммасы 180 градус болуш керек. Анткени сыртынан айлана сызылып турат, көрүп турасыңарбы? Анда Б барабар 180ден 50-нү кемитсек, Сынын ордуна 50-нү койдум да. Б барабар канча градус экени келип чыкты? 130 градус экени келип чыкты. Туура жооп экинчи жооп экен. Эгерде кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 130 градус. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде силер 4 бурчтуктун сыртынан айлана сызылып турганын көрдүңөр. 4 бурчтукка сырттан айлана сызылган болсо, анда сөзсүз бул 4 бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Келгилеми? Андан ары мен силерге жашоодо мисал көрсөтөйүн. Мына силер экранда көрүп турган сүрөт Япониядагы салынган үйлөрдүн архитектуралык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп турат. Көп бурчтукка сырттан сызылган айлананы көрүп турасыңарбы балдар? Терезелеринин сыртын карагылачы. Айлана ичи 4 бурчтук болуп турат. Мына ушул 4 бурчтукка сырттан сызылган айлананын элесин берүүчү архитектуралык курулуштар Японияда кездешет экен. Демек көрдүңөрбү, жашооңордун көпчүлүк бөлүгүндө силер геометриялык фигуралардын жайланышына көңүл бурат экенсиңер. Эми кайрадан силерге суроо берейин. Кана балдар, айланага иштен сызылган К, А, С, Э 4 бурчтугунун С бурчу 75 градус, Е бурчу 90 градус болсо, калган эки бурчтун айырмасын тапкыла. Кана балдар, ойлонобуз. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Калган эки бурчтун айырмасын тапкыла. Таптыңарбы? Анда эмесе туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып алгыла. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей балдар, 4 бурчтукту көрүп турасыңар. Ушул 4 бурчтукта эмнелер белгилүү экен? Э бурчу 90 градус экен. Ошондой эле С бурчу 75 градус экен. Табышыбыз керек экен калган К жана А бурчтарынын айырмасын. Аны чыгарыш үчүн Е бурчун жазайын 90 деп. Эгерде айлана томпок 4 бурчтукка сырттан сызылган болсо, анда 4 бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген теореманы колдонсом, Е менен Анын суммасы 180 болуш керек эле. Демек мындан А бурчу 90 градус экендиги келип чыгат. Ошондой эле, мынакей жазып коеюн. К менен Цнын
суммасы 180 барабар болуш керек эле, с 75 градус экенин көрүп турасыңар да. А к менен сынын суммасы 180 градус болсо, мындан к 105 градус экени келип чыгат. Анткени экөөнүн суммасы 180ди берет. Эми силерге тапшырманын шарты боюнча айырмасын табуу талап кылынган. 105тен 90ду кемитсеңер 15 градус. Туура жообу үчүнчү жооп. Эгерде кимиңер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей туура жообу 15 градус болчу. Эми балдар, эгерде төрт бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, андага сырттан айлана сызууга болот дегенди айттык. Тик бурчтукка, квадратка жана трапецияга сырттан айлана сызууга болот дедик. А булардын айлананын борбору каякта жатат? Мен сабактын башында борборлорунун жайланышын үйрөтөм деген мынакей тик бурчтуктун сыртынан сызылган айлананын борбору анын диагоналдарынын кесилиш чекитинде жатаарын көрдүңөр. Тик бурчтук квадратка сырттан сызылган айлананын борбору диагоналдарынын кесилишинде жатат. Анда балдар, мен силерге суроо берейин. Муну үйдөн ойлонуп, өз алдыңарча китептен окуп көргүлө. А трапециянын сыртынан сызылган айлананын борбору кайсыл жерде жатат болду экен? Бул суроого силер өз алдыңарча үйдөн окуп көргүлө. Эми сырттан сызылган деп качан айтабыз? Мынакей мен эрежесин жазып койдум. Эгерде айлана томпок көп бурчтуктун баардык жактарын жанып өтсө, анда ал көп бурчтукка сырттан, айланага сырттан сызылган деп аталат. Мына көрдүңөрбү? Айланага сырттан сызылган көп бурчтукту көрүп турасыңар. Баардык жактарын жанып өттү. Мына сырттан сызылган көп бурчтукту баардык жактарын жанып өттү. Мынакей ромбту да жанып өттү. Байкадыңарбы балдар? Демек, ромбко жана сырттан сызганга мүмкүн эмес болсо, азыр ичтен айлана сызууга мүмкүн экен. Көп бурчтук айланага сырттан сызылган. Көп бурчтук сыртында турат, айлана ичинде турат. Же ушул эле терминди башкача айлана көп бурчтукка ичтен сызылган деп да айтып койсоңор болот. Кайталайм балдар. Ушул жерден жакшылап көңүл бургулачы. Мен бир эле түшүнүктү эки түрлүү айтууга мүмкүнчүлүгүм бар. Көп бурчтук айланага сырттан сызылган деп айтсаңар болот. Же айлана көп бурчтукка ичтен сызылган деп айтсаңар дагы болот. Экөө бири-бири менен мааниси жагынан бирдей эле сүйлөмдөр. Эми балдар, мен силерге жогорудагы эле 5 фигураны көрсөтүп жатам. Эми ушулардын кайсынысынын сыртынан жана ичинен сызыларына силер так билишиңер керек. Мен жана сыртын үйрөттүм, азыр ичтен сызылганын көрсөтөйүн. Тик бурчтуктун ичинен сыздым. Жанып өтүш керек эле 2 чекитте жанып өттү. Квадрат 4 чекитте жанып өттү. Трапеция дагы 4 чекитте жанып өтүп атат. Ромб да 4 чекитте жанып өттү. Параллелограмм 3 чекитте жанып өттү. Байкадыңарбы? Ушулардын кайсыларынын ичинен айлана сызууга мүмкүн экен балдар? Ооба, ал жөнүндө жогорудагы теоремага көңүл бургула. Эгерде томпок төрт бурчтуктун карама каршы жактарынын суммалары барабар болсо, анда ага ичтен айлана сызууга болот. Тик бурчтуктун карама каршы жактарынын суммасы барабар болобу? АБ менен КСынын суммасы БС менен АКнын суммасына барабар болбойт. Тик бурчтуктун эки жактары узун да, ал экөөнүн суммасы кыска жактарынын суммасынан барабар боло албайт. Квадраттыкы ар дайым барабар болот. Трапецияныкы дагы мынакей көрүп турасыңар, ромб жана квадратка ичтен айлана сызууга болот. Эгер трапеция тең капталдуу болсо, анда ага да ичтен айлана сызууга болот. Демек, жыйынтыктайм ушул жерден байкагылачы. Квадратка жана тең капталдуу трапецияга жана ошондой эле ромбко ичтен айлана сызууга болот. А тик бурчтук менен параллелограммга сызууга болбойт. Эми балдар, силерге суроо. Төмөнкү айтылыштардын кайсынысы туура эмес? Кана ойлонуп туруп жооп беребиз. Биринчиси, каалаган ромбко ичтен айлана сызууга болот. Экинчиси, каалаган тик бурчтукка сырттан айлана сызууга болот. Үчүнчүсү, каалаган үч бурчтукка сырттан айлана сызууга болот. Төртүнчүсү, каалаган параллелограммга сырттан айлана сызууга болот. Төмөнкү айтылыштардын кайсынысы туура эмес? Силер туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Ромбко ичтен айлана сызууга болот. Демек, бул туура. Каалаган тик бурчтукка сырттан айлана сызууга болот. Мына силер көрүп турасыңар, бул дагы туура. Каалаган үч бурчтукка сырттан айлана сызууга болот. Билесиңер да балдар, ичтен да сырттан да айлана сызууга болот деп үйрөттүм. Бул да туура.
Каалаган эле параллелограммга сырттан айлана сызууга болот. Болбойт экенин көрдүңөрбү? Сырттан айлана сызыш үчүн 4 чокусу тең айланада жатыш керек эле. Бул болбойт. Биздин суроодо эмнесин сурады эле? Төмөнкү айтылыштардын кайсынысы туура эмес? Демек 4-сү туура эмес. Эгер кимиңер 4-чү жоопту белгилеген болсоңор, анда азаматсыңар. Эми балдар, ушуларды билгенден кийин бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлык. Биз бүгүн айланага ичтен сызылган, мынакей, трапеция айланага ичтен сызылган болуп эсептелет. Тик бурчтук айланага ичтен сызылган болуп эсептелерин билдиңер. Ошондой эле айланага сырттан сызылган трапецияны көрүп турасыңар жана ромбту көрүп турасыңар. Бул айланага сырттан сызылган. Бир фигура калды. Ал фигура ичтен да сырттан да айлана сызууга болгон 4 бурчтук. Ал кайсынысы? Ооба балдар, ал квадрат. Көрдүңөрбү? Демек ушуну менен мен бүгүн сабакты жыйынтыктап жатып силерге балдар, трапецияга жана тик бурчтукка силер ар дайым сыртынан айлана сызууга мүмкүн экендигин унутпагыла. Ромб менен тең капталдуу трапецияга ичтен айлана сызууга мүмкүн экендигин унутпагыла. Ал эми квадратка болсо ичтен да сырттан да айлана сызууга болот. Ушуну менен сабагымды аяктайын. Кайрадан силер менен жолугушканча коштошолу. Саламатта калгыла.